Урматтуу Замирбек Курамаевич, мына эл өкүлдөрүнө, депутаттарга эң көп эл кайрылат, 70-80% бүт адилеттик издегендер, акыйкаттык издегендер, соттон акыйкатты таппагандар, бизге эң көп кайрылган жарандар ошондой. Мен сизге мына жогорку соттун төрагалыгына кетип атасыз. Грузияда бир керемет реформалар болду. Экономикасында, МВДда, күч органдары бүт реформа кылды. Бирок ошол реформа кылган команда шайлоодо жеңилип калды. Ошол реформанын авторлорунун бири мурдагы премьер-министри Ника Гилаури өзүнүн китебинде жазып атат. Биз дейт ушундай элдин турмушун оңдодук дейт. Энергетикада бүт күч блогунда реформалар жасадык дейт. Бирок эмне үчүн элдер бизге добуш бербей койду? Таң калдык дейт. Көрсө, ошондой чоң реформалар жасаганыбыз менен биз бир нерсеге көңүл буруп дейт. Биз сотторубузду оңдой коюптурбуз дейт. Соту көз каранды, соту паракор өлкөдө эч бир реформа ишке ашпайт. Мына ушундай чоң жоопкерчиликти алганы баратасыз. Ошон үчүн мына Кыргызстанда сот тармагына болгон элдин ишеними абдан төмөн эле. Ошону сизди элдин ишенимин көтөрүү миссиясы турат азыр мойнуңузда. 160 миң сомго чейин айлык акысы көтөрүлдү деп атат. Аны уккан мугалим менен врач байкуш ыйлап атат. Мына ошондой моралдык жоопкерчиликти дагы соттор сезиш керек. Анткени эмне үчүн айлык көтөрүлүп атат? Ошол сот пара албасын, таза иштесин, адилеттүү, акыйкат чечим чыгарсын деген ой менен айлык көтөрүлүп атат. Саясатчылардын көбү адилетсиз камалды. Мындан ары ошол токтош керек. Өзүңүз абдан туура айттыңыз ушул маселеде. Ушул принцибиңиз, ушул позицияңыз жакты. Бирок жанагы кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү, ишкерлерди тоогон криминалдар, кылмыш дүйнөсүнүн аталыктары, атактуу криминалдардын бардыгы камалат, 1 айдан кийин соттор бошотуп жиберип атат. Ошону дагы сиз эске алышыңыз керек. Рахмат, эске алабыз.